Тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз 1000 мертебе ыраазы болушубуз керек. Мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук бийликте туруп мен эми акыркы 2 жылда ишеничтүү пайдаланып, эмне үчүн ага чейин ишеничтүү Бул партия мурдагы бийликтегилердин партиясы деген сөз бар. Максатыңар эмне? Бакиевдин режимин кайра алып келүүбү? Биздин партияда Акаевдин, Бакиевдин адамдары топтолуп атат десе, анда бүгүнкү президент Роза Отунбаева эжебизди кимдин адамы деп айтышыбыз керек анда. Акаевдин убагында министр болуп да иштеген, дипломаттык иштерде посол болуп да иштеген, кийин Бакиевдин убагында дагы посол болуп иштеди, министр болуп иштеди. Ошол эле Роза Отунбаева эжебиз бүгүнкү күндө мына формировать эткен технический правительствоны анда кимдики дейбиз? Акаевдики дейбизби же Бакиевдики дейбизби? Булар кийинки кездеги Бакиевдин режимине катуу каршылык көрсөтүп жүрүп, ошол системаны кулатуу үчүн келген адамдар да. Сиздер болсо ал бийликке каршы күрөшкөн эмессиздер, мени билишимче. Эми 2005-жылы элдин баардыгы Бакиевке ишенген. Бирок ушундай тилекке каршы колун канга малып кетти. Буну кыргыз эли жалпы күбө болду. Буга жеке эле мен ишенген жокмун. Азыркы өкмөт дагы, азыркы оппозициялык партия дагы и бүтүндөй кыргыз эли ишенген. Бүгүнкү дүйшөмбү. 7 апрелден кийин Бакиевдердин бирөөсү менен телефон аркылуу сүйлөштүңүзбү? Жок. Жооптун ката же туура экенине 100% ишенсек болобу? Туура ушул депчи. Жок, бул ката же туура эмес деп айтуудун кыйын, туура эмес. Себеби бул адам толкунданганда эмне себептен толкунданганын билбейт. Никогда и не был националистом, и никогда я не собираюсь стать каким-то националистом или там фашистом другим моментом. Я просто-напросто выхожу и защищаю интересы своей нации, интересы кыргызов. Мына Жалал Абадка ушу ташыйып келбегенде Жалал Абад мындан да көп кыргын болмок. Ушул токтотуп калды деген сөздөр бар да. Кантип токтотту? Кыргыздар топтолуп алып, Сузакка баратканда ошо эки ортого туруп алып, Сузактан өзбектер бери чыкканда ортосуна токтотуп алып, кыргыздарга айткан экен. Мени атып, менин ушу өлүгүмдү тебелеп өтсөңөр, мен макулмун, болбосо кетпегиле тияка деп. Ошондо баардык ушу ташыйып угаалы болду деп, анан ошондо элдер кыргыздар тарап кеткен. Өзбектер да ыраазычылыгын айтып, кыргыз туугандар да ыраазычылыгын айтып. Биз соттон да, прокурордон да коркпойбуз, бир гана Кудайдан коркобуз. Бийликтин буйругу экенин көрүп турбайсыңар баардыгы. Бийликтин буйругунан да коркпойбуз. Бийликти басып алалы деген сөз жок, ойда жок.
Биз бийликти басып алуу жолу менен албайбыз. Силердин жалгандан даярдап жаткан Юпигейт, Саругейтиңер боюнчабы көрсөтмө берем. Мага жакын деле өзүңөр чакыруу бердиңер. Кайсыл бир иш боюнча сизди күбө катары чакырып жатабыз деп. Алдым чакырууңарды. Кудай буйрса сөзсүз барам. Мен адвокатмын. Мен чогуу боламын. Өлүү деп табылсын. Жана 11 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылсын. Мен макул эмесмин. Карыпта калуу боюнча уюштурду деген берене менен Садыр Нурзоевичти күнөөлүү деп тапты. Бирок Эбилбек Каптакаев өзү соттук отурумга келип, башынан аягына чейин катышып, соттук предедадагы мени барымтага алууга Садыр Нурзоевичтин эч кандай тиешеси жок экендиги толук далилденди. Аны актап берүүнү суранам дегендигин булар эске алган жок. Körбүзбү Кудай алып кеткирди ки, түлкүнү жолборс экен деп жүрдүкпү, өзгөчө бир жаралып калгансың деп. Кийлик иш албайт экенсиңер. Мынча колуңузда турган мунапсызга кол коюп койбойсузбу? Садыр Жапаров деген бул саясий туткун биздин кайдыгер элдин курмандыгы болуп калды. Биз Садыр Жапаров мисалы келтат дегенде 15.000 лайк коюп гел дегенбиз, 200 киши тосуп алганбыз. Биз Садыр Жапаровду эл алдап койгонбуз. Спикер Канат Исаев анын милдеттерин аткарууну мүмкүн эмес экен деп өзүнүн арызын жазып берди. Президенттин милдетин аткаруу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү.